Республика боюнча массалык эмдөө өнөктүгү башталып, Чүй облусунда дагы эмдөө пункттары тынымсыз иштөөдө. Бул жолу Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Кытайда өндүрүлгөн Sinopharm вакцинасын алышты. Тартип сакчыларын эмдөө үчүн 3 медициналык кызматкерден турган атайын мобилдик топ келген. Вакцинация жүрүп атат. Эми биз элдерге түшүндүрүк айтып атабыз. Вакцинация керек, сөзсүз алыш керек. Ооруган күндө дагы бул багы жеңилдик берет. Баарыбызга, өзүбүзгө, элдерибизге баарыбыз аман болгон үчүн вакцинацияны өтүш керек. Ана бүгүн мынакей замаким, начальник РОВД, берде замдар отурат, балдар өстөрү келип ушул вакцинацияны алып атышат. Милиция кызматкерлери көбүнчө эл менен иш алып барышат. Алар өзүлөрү вирус жуктуруп, ооруну алып жүрүүчү болуп калышы мүмкүн. Андыктан вакцина алуу маанилүү. Кызматкерлерге алгач эмдөө тууралуу маалымат берилип, алардын кан басымы жана дене табы өлчөнүп, андан кийин гана вакцина жасалды. Кытайдын немеси производствосу бүгүнкү алган күнү 21 күндөн кийин экинчи ревакцинациясын өтүшөт. Буюрса, балдардын баары түшүнүп атат. Эми ар кандай суроолор болуп атат, кандай болот, эмне болот, түшүндүрүп атабыз. Кээ бирлер температура, кичинекей температура болот, 37-32. Баарына жеткизип атабыз. Кичине мындай 3 күндө багы алы кетип, ал деген жөнөкөй эмес, бул багы вакцинанын өзүнүн немеси. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер милдеттүү түрдө эмдөөдөн өтүүдө. Жалпысынан өлкө боюнча коронавируска каршы 362 миңден ашык адам эмдөөдөн өттү. Белгилей кетсек, учурда өлкө аймагында коронавируска каршы вакцинанын 1.157.487 дозасы калды. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.